Анжелика, 29 жашымда 3 кызым менен ажыраштым. Сөз болдум, ушакка малындым. Ырчы Анжелика Кайратовна жаңы күйөө издеп баштадыңбы деген сыяктуу 3 суроого жооп жазды. Ал жоопторун Инстаграмдагы баракчасына жазган. Сага эмне жетишпейт? Үйүңдө кыздарыңды кучактап отурбайсыңбы? Жаңы күйөө издеп баштадыңбы? Эң популярдуу 3 суроо. Аллахка шүгүр, алакан жайып сураган нерсемдин баары бар. Баары жетиштүү. Болгону ушул бактыма ыраазычылык иретинде иштеп келем. Киреше табы өзүбүздүн кыймыл-аракет тарбиябыздан. Бир эмес экиден унаа, үй бизнестерим бар. Бирөөнүн акысын жемек түгүл, ашыкчасы менен берип келем. Менин берешендигим мага береке алып келет. 2. Бала кучактап үйдө отурган аялдын заманы болбой калды. Ар бир аялзаттын кыялы, балдарына татыктуу билим, турмуш куруп берүү, эч нерседен кем кылбай багуу. Аял өзү үчүн төрөйт окшойт деген ойлор дагы жок эмес. Керек болсо, эркектерден аша иштеген айымдардын коомго пайдасы чоң болууда. Үйүңдө отурчу эй, деп тыйган эркек сөзүнө жараша иши менен авторитеттүү болуусу керек. 3. 29 жашымда 3 кызым менен ажыраштым. Кыйынчылыкты көп көрдүм. Сөз болдум, ушакка малындым. Бизде ажырашуу өтө жаман көрүнүш, бирок мен үйдөгү басынтуулардан кыйналып, жаңы жашоого аттанганыма өкүнбөйм. Адам бир жашайт, ал өмүрүн гүлдөтүп жашаш керек, өсүш керек. Азыр сыйбыз, баары жакшы. Мен ажырашкандан бери күйөө издебедим. Оюма турмуш куруу дагы келе элек. Себеби кыздарымды бирөө жарым кагып койсо, мен сынып калам деп корком. Алар дагы чоңоюп, буттарына туруш керек. Мендеги мотивация, стимул бир гана кыздарымдын келечеги үчүн аракет кылып, мыкты эне болуу. Мендей айымга өтө сабырдуу, намыскөй инсан келечекте табылат деп ишенем. Мен издебейм, ал өзү мени табат деп жазган ал. Маалымат булагы, Арба Чекит, KG. Ырчы Анжелика күйөө бала болуу түнүшү менен кайрылган Бекболот Турдушевго жооп берди. Интернетте айланган Бекболот Ырчы Анжеликанын кичүү кызын колун сурап, ага күйөө бала болуу түнүшү менен Инстаграм баракчасына кайрылган. Бекболоттун комментарийге жообун жазыңыз менен өтүнүчүн четке какпай, Анжелика комментарийге жообун да калтырды. Анда Бекболот алтын бала, сендей улду биздин үй бүлөгө жакын бир тууган катары кабыл алганбыз. Келечекте Алла Таала ниеттериңди кабыл кылсын. Тарбиялуу, эч нерседен коркпогон, намыскөй кыргызымдын жигиттерине үлгү болуп жүрө бер. WhatsApp'тан жазсаң деп жазган Ырчы айым. Бул жолу мындай тамашалуу кайрылууларды элдин көз алдында калуусу каалаган жок окшойт. Маалымат булагы, Аргумент Чекит, KG. Күйөөмдүн кызы көйгөй болду. Эми кантем? Мен октябрь айында турмушка чыккам. Жашым 25те. Буга чейин турмуш курган эмесмин. Мага үйлөнгөн адамдын кызы бар. Ал 10 жашта. Келинчеги ооруп каза болуптур. Мени болсо ала качып алган. Ал үйгө келин болуп киргенде эле мени кызы менен жаткызды. Кызы аябай кызганчак. Ушул күнгө чейин кызы же менен жатат, же атасы менен жатат. Боорум ооруп аларга жумшак мамиле кылган сайын мени тебелеп кетчүдөй. А жолдошум болсо кызын жакшы көрөт. Сиздерден кеңеш сурайм. Мен эмне кылышым керек? Маалымат булагы, Арба Чекит, KG.